Дуа бул ибадат экендигине далилдер көп. Биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Ад-дуа хуал ибада". Дуа бул ибадат деп айткан. Аллах Таала да Куранда айткан: "Ва кала раббукум удуни астажиб лакум". Мына силердин Роббиңер айтты дейт. Силердин Роббиңер айтты: "Мага дуа менен кайрылгыла, мен силерге жооп беремин" дейт. Аллах Таала эмне дейт? "Мага дуа менен кайрылгыла, мен силерге жооп беремин" дейт. Аллах Таала вада берип атат. Уландысын айтат Аллах Таала: "Инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна жаханнама дахирин". Ал эми кимде-ким мага ибадат кылуудан текеберленсе дейт, ал кор болгон абалда тозокко кирет дейт. Мына бул аятта Аллах Таала эмне деп атат? Башында айтып жатат: "Мага дуа менен кайрылгыла, мен силерге жооп беремин" дейт. Жана уландысын айтып атат, ошол дуа менен кайрылууну эмне деп айтты Аллах Таала? Ким мага ибадат кылуудан текеберленсе дейт, ал тозокко кор болгон абалда тозокко кирет дейт. Демек бул аяттын тафсиринде аалымдар айтат: мына Аллах Таала дуаны бул аятта ибадат деп атады. Демек ким эгерде дуа менен Аллахтан башка бирөөгө кайрыла турган болсо, мисалы кимдерге кайрылат? Аллахтан башка мисалы маркумдарга дуа менен кайрылышат, арбактар колдосун деп, арбактар ыраазы болсун деп, же мисалы дөөтүү деп, же болбосо манас деп ушундай нерселерге кайрылышат. Же бир аулияларга, пайгамбарларга, Аллахтан башка кимге гана болбосун, эгерде адам дуа менен кайрыла турган болсо, бири гана жалгыз Аллах Таала бере турган нерсени Аллахтан башка бирөөдөн сурай турган болсо, мисалы перзент тилесе, жакшылык тилесе, шыфаат тилесе, колдоону, коргоп жүрүүнү, ден соолук, ушундай бир кандай Аллах Тааланын колунан келген нерсени Аллахтан башка бирөөдөн адам сурай турган болсо, бул кылган иши ширк болот. Чоң ширк болот дагы, адам бул аркылуу динден чыгып калышы мүмкүн. Динден чыгып калат дагы, эң чоң күнөө кылган болот ислам дининде. Ошондуктан эмне кылыш керек? Дуа бул бир гана Аллах Тааланын акысы. Дуа менен кайрылганда биз жалгыз гана Аллах Таалага дуа менен кайрылышыбыз керек. Жана качан эгерде Аллахтан башка бирөөгө дуа менен кайрылып жүргөндөр, булар эмне дедик? Аллахтын акысын бузат, ширк кылган болот, Жана чынында Аллахтан башка бирөөгө алар дуа менен кайрылып атканда, бул ширк кылышат дагы. Жана ошол кимден Аллахтан башка бирөөдөн эгерде сурап жаткан нерсесине эч качан ал нерсесине жетпейт. Анткени Аллах Таала Куранда айтат: "Валлазина тад'уна мин дуниллахи ла ямликуна мин кытмир". Силер ошол Аллахтан башка бирөөлөргө силер дуа кылып жатканыңар, дуа менен силер кайрылып жатканыңар дейт. Алар жанагы данектин кабыгындай да болгон нерсеге ээ боло албайт дейт. Силер кимге дуа менен кайрылып жатсаңар, кимдерге кайрылышат? Мисалы мазарларга, тоолорго, таштарга, же болбосо периштелерге, пайгамбарларга, аулияларга, ошолор дейт. Аллах Таала айтат: "Алар данектин кабыгындай нерсеге дагы ээ боло албайт" дейт. Алардын колунда эч нерсе жок. Алар өзүрө жаратылган нерселер. Биздей болгон эле алар да муктаж болгон, Аллахка муктаж болгон нерселер, махлуктар. Айтат: "Алар ушундай данектин кабыгындай болгон нерсеге дагы ээ эмес" дейт. Жана улантса айтат Аллах Таала: "Ин тад'уухум ла ясмау дуаакум". Качан силер аларга дуа менен кайрылып жатканда, алар силердин дуаңарды укпайт дейт. Субханалла. Ушинтип айтышыбыз керек да. Силер ошол сурап жатсаңар, арбактарга, ошол ата-бабаларга дуалар менен кайрылып жатканда, алар силердин дуаңарды укпайт. Жана Аллах Таала айтат: "Ва ла усамиу мастажабу лакум". Эгерде уккан болсо дагы, эгерде мүмкүн, эгерде негизинен укпайт да. Эгерде макул угат дей турган болсок дейт. Эгерде угат дей турган болсок, анда силерге жооп бербейт. Жооп бере алышпайт анда. Ва яумал кыямати якфуруна би ширкикум. Ал эми кыямат күнү силердин ошо ширкиңерди алар баш тартат дейт. Ошо ширкиңерден баш тартат дейт. Силер аларга дуалар менен кайрылып жатканыңарда кыямат күнү келгенде, алар ошо биз силерге эч кандай тиешебиз жок. Силер бизге дуа менен кайрылып атканыңар булар туура эмес болчу деп ошол күнү кайра ошол артынан кимдерге алар дуа менен кайрылып аткандарга кайра душман болот өзүнчө кайра. Мисалы бул жакта кандай мисалы Иса алейхиссаламга дуа менен кайрылышат, христиандар билебиз, Исага кайрылышат. Мына Иса биринчиден укпайт. Иса алейхиссалам алардын дуасын укпайт, христиандардыкын дуасын укпайт. Эгерде уккан болсо дагы дейт Аллах Таала, уккан болсо дагы жооп бербейт аларга. Жооп бере албайт. Ал эми кыямат күнү алардын ошо капырлыгынан, алардын ширкинен ал баш тартат. Анткени Иса алейхиссалам мындай нерсеге чакырган эмес. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, биздин Мухаммад, биздин пайгамбарыбыз, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, ал дагы жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылгыла деген буйрук менен келген. Жана бүгүнкү күнү кимде-ким эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дуа менен кайрыла турган болсо, андан шифаат тилеп, андан шафаат тилеп, же бир колдоп жүрүүнү, же туура жолго салууну, ушундай бир нерсени Аллахтан башка бир ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ким кайрыла турган болсо, ошо кыямат күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адамга өзү душман болот. Өзү душман болот. Анан ошол адам пайгамбардан сурап жаткан нерсесинен кайра өзү ошол нерсени кур калат. Демек билишибиз керек, эмне эң башкы айта турган нерсебиз, дуа бул эң улуу ибадаттардан, эң фазилеттүү ибадаттардан болуп эсептелет биздин динибизде. Жана муну Аллахтан башка бирөөгө арнабаш керек. Бир гана жалгыз Аллах Таалага арнаш керек дуаны. Аллахтан башка бирөөгө кимде-ким дуа менен кайрыла турган болсо, бул кылган иши чоң ширк болот. Биздин динибиздеги эң улуу күнөө болот. Эң чоң күнөө болот.